kilo tartayın ortam da. Şu kilonu ben öyle ortam dedi ki çeşteveden mi o çeşteveden başlasak. Ana bunday var te koştuğu göçeği varsak bu da öyle ortam. Bana sizler görüp turganday, oşol filmni tartуу үчүn birinci жолу жерди аныктаганы келгенде унутуп калган жерлерди кайра эстеп, ушул жерлерди кайсы жерлерди бала кезимде киного түшүрсөм экен деп ойлогондорумду бир ишке ашырсам деп агам менен инимди ээрчитип ушу ат менен баягы жаш кезекте ойноп жүргөн жерибизди бир чалып өттүк да. Бүгүнкү күнгө чейин эсимде ушу кой кайтарга маалдарда ушу жана чийлерге концерт берип, өзүм бир театр куруп, анан чийлердин башы кыймылдаса ошо мени угуп аткандай сезилип, анан койлор башын көтөрүп, тойгон койлор карайт да суусат, мени караса ошолор угуп аткандай сезилип, анан аябай канаттанып, ошолорго жүгүнүп, ушундай кыялданып таасирдене элем да. Менин досум Чек Мурат чектирип кой деп турат. Больницадан чыксам да базарлык бер деп турат. Больницадан чыксам да базарлык бер деп турат. Менин досум Чек Мурат чектирип кой деп турат. Больницадан чыксам да базарлык бер деп турат. Больницадан чыксам да базарлык бер деп турат. Менин досум Чек Мурат чектирип кой деп турат. Больницадан чыксам да базарлык бер деп турат. Больницадан чыксам да базарлык бер деп турат. Бул силер көрүп турган Айтылуу Кошой Коргон. Анын жанында менин айылым Кара Суу жайгашкан. Мен мына ушул айылда чоңойдум, өстүм. Көпчүлүк учурларды ушул айылдын чекесиндеги мына бул саздарга тыгылып ойнор элем. Эгерде сүрөтчү болуп калсам, же болбосо киночу болуп калсам, ушул айылымды бир аябай жакшылап тартып, ушуну бир башка айылдарга, башка шаарда жашагандарга даңаза алып көрсөтсөм деп тилер элем. Бул тилегимди Кудай кабыл кылды. Сен простой келип атпайсың. Сенин да душаңды ыйлап келатасың атаңдын артынан. Понимаешь? Бул фильмдеги башкы маселе биз жаштарга бир кайрылуу жасап көрөлүк дедик да. Кайсыл жерде жүргө, эмне кызмат аткарба, айылыңды сакта, өзүңдүн мекениңди, чимекениңди сакта. Киндик кан тамган жериңди сакта, аны эч кимге сатпа. Ал биздин ата бабалардан калган мурас, керес деп айткыбыз келген да. Мына ушунун тегерегинде биз бир иш жасап көрдүк. Бул канчалык деңгээлде түшүнүктүү болот, аны эми көрүүчүлөрүбүз байкашат. Мен Кыргыз Түркманстан университетинин коммуникация факультетинин чыгармачылык коллективи менен бирге ушу Көч деген фильмди тартууга туура келди да. Готовы вы? Так. Готовы вы? Биринчи общий план тартып алалы келип аткан, анан деле крупно тартабыз. Мотор! Аны да ушул менин бала кезимдеги бир ойлор. Бала кезде ошол Ташырбатта көп биздин кыштоо болор эле. Ошол жерде топозчуларды, топосторду көрөр элек. Анан топос деген аябай бийик жерде жайлайт экен да, бийик жерде кыштайт экен. Ошолорду көрүп таң калар элем. Анан бир жакшы ой келди, ушул топоз жана топозчулардын кыйынчылык жашоосу туурасында бир тартсак деген ой келди. Бирок ошол
жашоо турмушту бүгүнкү күндө биз ааламдашы деп коюп атпайбызбы? Ошол ааламдашкан маалда биздин ошол мал менен болгон мамилебиз, табият менен болгон мамилебиз кандай деңгээлде өсөт же калып калабы? Биздин каада салттарыбыз жана башка. Же бир башкача болуп бир формага өтөбү? Мына ошол бизди көбүрөөк ойлонууга туура келди. Мына ушул жөнүндө фильм тартканбыз. Албетте бул дагы көп мамлекеттерде баш байгенин ээси болду. Кээде кыйналган учурларымда же болбосо кубанган учурларымда ошол оюмду же болбосо кубанычымды, кайгымды тең бөлүшкөн ушу менин жолдошум. Себеби ал музыкант, искусствонун адамы, түшүнөт. Анан көпчүлүк учурларда мен ага кайрылам. Композиторлор туурасында же болбосо ушу сюжеттү музыкалаштырганда кайсы композитордун музыкасы дал келет, бул ыргак кандай болот. Бул учурда ал менин дайым жанымда жардам берет да. Бүгүнкү күндө менин 3 кызым, 1 уулум бар. 3 кызым турмушка чыккан, жээн неберелерим бар. Уулум болсо жаш асыр, мектепте окуйт. Кудай буйруса эми билбейм эмне болот, же режиссер болобу, же башка кесипке барып, ал эми турмуш көрсөтөт. Мотор. Начали. Стоп, хорошо, отлично. Кел ушу Бүүсары Бешенаев атындагы искусство институтун бүттүм. Андан кийин Москвада олимпиялык даярдоодон өттүм. 1,5 жыл Москвада окудум. Спорттук программалар боюнча. Анан Кыргыз телевидениясына келип, ушул жерден иштедим. Менин Кыргыз телевидениясында үйрөткөн адамдарым көп. Балташкаев, Маматай Назарбиев, Орозбек Чолпонкулов деген агайлар мени телевидениянын көп сырларына үйрөтүштү. Анан эң башкысы ушул деди, сен техникалык каражаттарды үйрөнүп аласың, бирок сенин башыңда бар экен, дарегиң бар экен. Эгерде сен жакшылап көңүл бурсаң, ушу сенден бирдеме чыгыш керек деди. Анан ошолордун үндөөсү менен мен телевиденияда көпчүлүк иштеп калдым. Көп программалар жасадым. Ошол кезектеги элге таанымал Ырдайлы достор, Ырдайлы, Ысык көл эстрадалык конкурсу, анан Ыр кесе деген чыгармалар, анан ары кандай спорттук оюндар, айтыштар, көп 150-200ге жакын программаларды, циклдык программаларды жасадым десем жаңылышпайм. Очень такое имя. Несерьезное, шустрое. Визитканын барын сен аласың. Тебелегин туктап турасың да, о, пациент, хорошо, мен буну шөлтөңгө салсам. Анан көпчүлүк учурларда биз Москвага, башка мамлекеттерге программалар тартып жүрдүк да. Анан мени көбүнчө аябай кызыктырган телесериалдар, театралдаштырылган оюн шоукторду коюу мени көп кызыктырарды да. Ноорустун бир нече жолу келишиндеги программалар жасадым. Эгемендүүлүктүн 1-чи күнүнөн баштап 15-16 эгемендүүлүккө чейин ошо аянтта коюп жүрдүм. Биз телевизиондук программаны, кинону кантип тартышты жакшы билебиз. А вот теориялык жактан сабак бериш бул оңой нерсе эмес экен. Себеби мурун мугалим болуп иштебегенден кийин
Бул окутуучулукка дагы жөндөм керек экен, экинчиден ага билим керек экен. Мына биринчи алгач келгенде мага өтө кыйын болду. Андан кийин мен башкаларды карадым, окудум, өзүмдү өзүм тарбияладым. Анан ошентип отуруп окутуучулукка көндүм. Мага мен ойлойм, ошо мен окутуп аткан балдарга жардам берип болуш керек. Себеби канчалык студенттин талабы күчтүү болсо, ошончолук мугалим өзүнүн жоопкерчилигин сезет дагы даярданат. Мен ар бир сабакка келген сайын ошол өзүмдүн жоопкерчилигимди сезчүмүн. Себеби абдан билимдүү балдар окуган менден. Ошондуктан мен ушу билимдүү балдардан кем калбайын. Аларга мындан да мыкты билимдерди үйрөтөйүн деп аракет кылчумун дагы, даярдыксыз сабакка келчү эмесмин. Мына ошондон улам болсо керек, азыр бүгүнкү күндө мен окуткан балдар Кудай буйруса чоң жерлерде, чоң фестивалдарда телевизиондук программаларын көрүшөт, кинолорун көрүшөт. Анан кийин Кыргызстандагы баардык телевизияларда мына ушу менден бүткөн кадрлар баштайт. Мен муну менен сыймыкталам. Азыр менин кыялым ушул. Ушу менин окуткан балдарыман көбүрөөк мыкты адистер чыкса деп ойлойм. Менин профессионалдык искусствого таштаган алгачкы кадамым мына ушул Нарын шаарында Муратбек Рыскулов атындагы музыкалык драма театрында башталган. Уйгу туйгу ойлор көп. Бирок